Canıma geldi caş tülüp, kalkım alakanındı çap sürüp. Айтышка дайым чыкканда булага мылдан бат жүрөт. Президенттин улуттук нарк жөнүндө тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы жөнүндөгү жарлыгынын алкагында Актаңда 2022 республикалык төкмакындар айтышы өтөт. Алатабыздын затына азыркылар жетеби. Быйыл Чоңалай районунун түзүлгөнүнө 30 жыл толду. Мындан улам даталуу күнгө туш келген саамалыктын жүрүшү Залкар ырчы Буркан Акимбековдун, Төкмакын Бекмурза Камиловдун жаркын элестерине арналат. Айтышка ошол президент атайын 500 000 байга бөлүп берди. Бул жакта биз менен өнөктөш болуп эл-тээр мамлекеттик теле радио компаниясы, Кыргыз улуттук Манас театры, Маданият маалымат министрлиги, Чоңалай райондук администрациясы негизинен жалпы коомчулук аябай кызуу азыр ушу даярдыктар көрүп жатат да. Негизинен Чоңалайда бул тарыхта биринчи жолу болуп жатат. 10, 9, 10. Бул 20 июлда өтүүчү республикалык төкмакындардын айтышына катышуучу акындар Калыстар тоонун сынынан өтүп тандоо турга катышышты. Тактап айтканда 22 төкмакындын арасынан мыктылары Чоңалай жергесине барышат. Эң сеп келип катыштым, анткени биздин Кызыл Суу областынын Кызылдын дайрасы ушул Алайдан башталат да. Ошол жерлерди бир барып көрүп келсем деген тилегим бар. Азыр ушул акындардын албетте сөзү, анан аткара билиши, обону, комуз чертиши, ошолорду карап отуруп баа берип жатабыз. Улам кийинки муундар келип жатат, мына жаш балдар келиптир, кыздар келип жатат. Ошолордун баарын эске алганда Кыргызда акындык өнөрдүн өнүгүп бараткандыгын көрүүгө болот. Бекмурза Камилов атадан өткөн өнөрдү аздектеп дастанчы катары дагы таанылып, областык республикалык деңгээлдеги сынактарга катышып келген төкмө акын. Ал эми Буркан Акимбеков ой булбул, күйдүм чокту аткарып, Ашыралы Айталиевдин берген жогору баасына татыган ырчы. Ал мезгилде чындыгында төкмакын канча көңүл бурулган эмес. Анан ошого жакшыраагындай багыт деле берилбептир, чынын айтыш керек. Эгерде азыр мен ойлойм, ушунчалык күчтүү багыт берилсе, мен жолдошум кандай жакшы акындардын катарында толуктамак экен. Ушунчалык таланттуу, ушунчалык өнөрлүү, обон чыгарган, өзүнүн ыры бар, таланттуу үй-бүлө. Токтолуп калган мезгилде жаш кезимде көрдүңөр, куруларым кайда кетти көрдүңөр деп, ушундай сонун ырдайт эле да. Ырдаганда жакшына ырдайт эле. Отуруп алып ырдайт эле, пререптерде мектепке келген келет эле дайым. Өзү ушул чабан болсо дагы укмуш ырдайт эле, элдин ичинде ушунчалык эме эле. Каякта болсо комузду көтөрүп жүрчү эле. Абаны да жакшы эле, обону да жакшы эле. Бекмурзанын дагы абаны жакшы эле. Жаш кетти. Ага аркасынан кыздар тимеле ушул ээрчигидей болгон жакшынак бала эле, өзү да жайнаган жакшына бала эле. Акындардан укчу элем, ушу Ашыкем абдан мактач экен. Ашыралы Айталиев ушу Буркан атаны ой булбулдур даганда эми тимеле атайдан кийин эле ушу Буркан ырчы деп айткандары да бар. Ошондон улам мен абдан терең сыйлайм. Мен каалайт элем ушул кыргыз элибизде ушу кылымдап келген өнөр өчпөс экен. Дагы ушул айылдагы көрүнбөй жүргөн таланттар жанданып, мисалы мына Бекмурза Камиловду биздин атабызды деле мисалы кезинде абдан барктап, баалуу болуп, атабызды Султан Ибраимов атай өлбөптүр деп барктап жүргөн. Эми Бекмурза агабыз жалпы ушул аттын кашкасындай таанымал залкарлар менен катарлаш бир кезинде ырдап кошо жүргөн. Анан эми азыр баягы эстебесең кээ бир адамдар эстен чыгып калат турбайбы залкарларды эле. Кайра элдин эсине салып атабыз, буюрса бул чоң кубаныч. Айтыштын финалдык бөлүгү Ош облусуна караштуу Чоңалай районунда Анарбай Мамажакупов атындагы Борбордук стадиондо өтөт. Эске сала кетсек, аталган иш-чара Кыргыз Республикасынын президентинин колдоосунда Актаңдай коомдук фондунун демилгеси менен Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Кыргыз улуттук Манас театры, эл-тээр мамлекеттик телерадио компаниясы менен биргеликте өткөрүлөт. Салтанаттуу түрдө байгелер тапшырылып, Актаңдай 2022 жыйынтыкталат.